Урматтуу мекендештер, көрөрмандар, мен Атыжан Жумаша Бактыбек, кесим адвокат, мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабековичтин өкүлү жана адвокат болом. Кечээ өзүңөр көргөндөй, Кубанычбек Мырзабекович менен Мелис Аспеков санат тобудан жолугушуп май кургандан кийин Мелис Аспеков өзү сунуштаган Кубанычбек Мырзабекович менен Сымыл Жипикеев студиядан жолугушуп, ортосунда жаралып калган суроо маселелерди чечип алса деп. Бул сунушка Кубанычбек Мырзабекович макул болуп, бүгүн 6 май 2020 жылы саат 10:00 7 каналдагы студиясынан Сымыл Жипикеев менен жолугушмак. Бирок буга өзүңөр күбөсүңөр, кечээ Сымыл Жипикеев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасынан жолугушуудан баш тартты. Анын ордуна Максат Мамытханов келет деп. Урматтуу көрөрмандар, Сымыл Жипикеевдин бул чечими туура эмес деп эсептейм. Анткени Сымыл Жипикеев өзү көп туура эмес, чындыкка дал келбеген нерселерди Кубанычбек Мырзабековичке айткандан кийин өзү келип далилдеп же төгүндөп берсе болмок. Ушул Сымыл Жипикеевдин демаршынан кийин Кубанычбек Мырзабекович бүгүнкү 7 каналда пландаштырылган жолугушууга келбөөнү чечти. Будан кийин бүт башка кадамдары мыйзам чегинде жана укук талаасында болот. Ошолордун баары канча мындай миллионго жетеби, миллион долларга? Жок, жетпейт. Жетпейт. Экинчи суроо. Демек, так жообуңуз Сыймык айткандай миллиардтар эмес, 1 миллионго дагы жетпеген байлыгыңыз эле бар турбайбы? Экинчи суроом, алдагы ушул социалдык баракчама келди. Дароо эле Мелис, сен ушул намаз окуйсуң өзүң, даарат алып туруп, ыйык Куранды алып туруп, Кубанычбек байкеге карматчы дейт. Айтсын, мен ушунча жылдан бери абдан чоң кызматтарды аркалап келгенмин. Эч качан мен коррупцияга малынган эмесмин. Коррупцияга жол берген эмесмин. Пара алган эмесмин. Чет мамлекетте эч кандай мүлкүм жок деп ушундай Сыймык Жапекеев айткандай бир топ миллион долларым, миллиард деп айтпай эле коеюн, миллион долларым жок деп элдин алдында айта аласызбы деп мынакей мен өзүм менен Бисмиллахир-рахманир-рахим. Камерадан айтпаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынакей ыйык Куранды мен ала келдим аманат катары. Ушул жерден сиз айтсаңыз, азыр мен сүйлөп бүтөйүн до конца. Ушул ыйык Куранды ыйык орозо убагында колуңузга кармап, кыргыз элинин алдында мен эч качан ушундай коррупцияга малынган эмесмин. Мен таза иштеп келатам. Жанагы айтпадыңызбы, инилериңиз чоң бизнестери бар экен, ошолорго эч качан мындай көмөктөшкөн эмесмин премьер-министр убагында, аппаратты жетектеп убагында. Деги эле ушул мен мындай агыман ушунун баарын тапкан деп ушуну айта аласызбы? Бирок мынакей эгерде сиз калп айтып койсоңуз, мен мына ини катары айтып атам да, ушул ыйык орозо убагында калп айтып койсоңуз, анда ыйык Куранды алып туруп түз эле анда тозокко түшөсүз. Оң кол менен берейин. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу ошол соцсетте отурган көрөрмандар, мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 1992 жылдан 2005 жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Экинчиден, менин туугандарым сурап келгенде интеллектуал деңгээлим менен идеямды айтып, бирок алар өз эмгеги менен өз тапкан акчасына сатып алып иштеп жатышат. Менин ошол мусулман катары айтайын дегеним, кайсы учурда болбосун, так, эң таза жана эч кимге акырат келтирбеген таза жүргөн адам катары жүрөм. 2005 жылы белгилүү окуядан кийин көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер чет мамлекетке качып кетишкен. Мен ошол учурда жакшылап анализдеп туруп,
ошол 13 жыл бою бир дагы финансылык мүчүлүштүктөргө алып келген бюджеттин акчасын жеген эмесмин, эч кимге жамандык кылган эмесмин. Ошондуктан мен эч жакка кетпейм деп көкүрөгүмдү бийик көтөрүп эл арасында жүрөм. Ошондуктан мен Курандык арматып айтам. Менин эч качан 2,5 миллиард доллар акчам жок. Андайды апыртып жаткан. Ошол эгерде Кудай болсо, ошол сыймык мындан кийин айтпай жүрсүн. Уят болот. Коррупцияга аралашкан эмессиз эч качан? Коррупцияга эч качан аралашкан эмесмин. 1 миллион доллардан ашык байлыгыңыз жок. Мен айтпадым мен сага. Жок, ошол айтып коюңуз. 1 миллион доллардан бүгүнкүндө мына ашык байлыгыңыз жок. Ооба, 1 миллиондан ашык байлыгым жок. Эми мусулманчылыкта бир шарт бар. Бул Куранды кармаш арзан нерсе эмес. Экинчи, андан оор бир өзүнүшү бар. Жанагы калп үчүн мүрзөнү тегереткен бир шарт бар да. Ушун түз эфирде элдин алдында туруп ушунчалык катуу нерсеге чейин жетпесеңиздер болмок. Мен сиздерге калыс катар айтып атам. Бирөөңүздөргө кошомат, бирөөңүздөргө тарткан жокмун. Мырза, сиз Сыймык Жапыкеевдин бирөөнүн үйүн басып алууга жанагы 100 жигитти үндөгөнүн, өзү экс прокурор болуп туруп укук талаасында эмне иш кылып жаткандыгына кандай баа бересиз? Чынын айтканда мен ушул жерден угуп атам. Сыймык Жапыкеев 100 адамды барып туруп, анан Натаевди алып туруп барып жазды. 100 эмес, 10 000 адамды деп айтат. 10 000 адамды алып барабыз. Эми аны деген Сыймык Жапыкеев Жок, аны эмес, ал бул оюнчук эмес, оюн эмес. өзүнө бериш керек. Жок, ал бул өтө жаңылыштуу. Ал айтып атат. Тиги спортсмендер, боксерлор бириккиле жөн эле бетиге неме кылбай биригип алып давайте барабыз деп, бул туура эмес. Дагы бир жолу ойлонсун. Дагы бир жолу тиги закон ченемдүү гана кылсын. Информациясы болсо берсин. Тийиштүү органдар изилдеп чыксын. Эгерде алар таап чыкса, анда ошолдун закону болот. Сотко бериш керек, ошондо Сиз азыр ушул сиздердин мүлкүңөргө, сиздин басып өткөн жолуңузга депутаттык комиссия, анын ичинде коомдук жарандар да кошулуп, изилдөөгө ушул толугу менен ушул комиссия изилдеп чыкканга макулсузбу? Эмне себептен изилдеш керек? Эми прецедент түзүлдү да. Мынакей коомчулукта. Жок, эгерде сиз мен азыр айттым. Эгерде макулсузбу ошондой комиссия түзүлсө? Мен макул эмесмин, анткени себеби мындай да. Закон ченемдүү жашап аткандан кийин юридикалык термин алганда эмнең бар? Эмнеде сенде жазылган? Эмнеңди управлять этип атасың? Ошолор гана эсептелет, а башка жок. Эгерде мен ойлойм да, бул менин жеке көз карашым. Эгерде сиз айтып атканыңыз чын болсо, эгерде жанагындай мүлктөрүңүз жок болсо, анда эмнеден чочулап атасыз? Жок, комиссия түзүлгөндө. Мен айтып атам, Генералдык прокуратура, фонд госимущества, башкалардын баары ошол көйүн кеч качан келген эмес, анткени жеке менчик. Ал мурун болгон. Калгандарын 3 жолдан текшеришкен. Эгерде кызык болсоңор, келип сурагыла ошо хозяиндерден. Эми азыр билесиз да, биздин жанагындай укук коргоо органдарын сатып алса дагы болот, ар кандай нерселер болот. Азыр мынакей комиссия түзөлү, депутаттардан, коомчулуктан ошол Сыймык Жапыкеевди да киргизели, бардыгын текшерели. Бала кезинен баштап. Ошого макулсузбу? Так, майдаланбайлы эки суроо бар. Мен макул эмес, бул туура эмес. Кандай доказательство алып келсеңер, пожалуйста, мен даярмын ошону окуганга. Бирок мен айтып атам, мен эмнем бар, мына ачык аспан ушунча элдин алдында айттым, башка кайта айтылгандын кажети жок дейм. Кошбек Мырзагелович, сиз өзүңүздүн сөзүңүздө айттыңыз, 2 жолу чоң СМБдан, фин разведкадан, башка жерлерден, генералдык прокуратурадан 2 чоң комиссиялык текшерүүлөр болгондой, ошол
инилерим айтканда Справкалар бүгүнкү күндө Ну, сакталып ал өздөрүнүн колунда да. Мен аларга барып кандай бар деп айткан жокмун. Алардын өздөрүнүн колунда. Барса көрсөтүшөт. Бир суроо түшүп тур. Сыймык Жапыкеевдин атасы жогорку кеңеште управ дыйламы болуп иштеп турганда энесине ондогон аптекаларды алып берген. Бишкектеги Фармамир деген аптекалардын баары энесиники экенин сен билесиң да, Мелис. Жок, аны мен билбеймин. Билбейсиз, Ал боюнча маалыматым жок. Биринчи жолу Сен атам. эмнеге Сыймыктын Шеримкулов аркылуу приватташтырылып берилген Чүй проспектисиндеги мебельный чоң зданияны оформить эткенин эмнеге айтпай жатасың? Мен ал боюнча менде маалымат жок. Аны эртең ушул Кудай буйруса эки адам түз эфирден жолукмай болуп атат. Ошол жерден ушул суроолорду жеке өзүнө берип, жеке өзүнөн жооп